olsa da yaş olsun, bala sakızda baş olsun. Şimdi önce top olsun, bala sakızda karıgöp olsun. Şimdi mülkü etmesin, olmayan mülkü etmesin. Kursağı sok olsun, yeki oğlu sok olsun. Yüzcüsüyle pul gelirse, o şovalların ekşen derste da pul olsun. Segenleri ölüp olsun, ömrünün olsun. Gen peyilde düşmanlara geçmeyi duran canım. Kılımlardan kılım kardı, kızıl sunun susu ağılı, aldadıgan tatlı kımızday, tulgan жердің susun sağındım, жүрсем дағы алыс араған, ата жұртым кетпет санаман, ақыл айтып асыл кеп айтқаны, аталардың кебін сағынам. Сарой менің бөгөй туысынан, бүркіт шаңшық бүкік сайраған, ұшқын терім асқаз осынан, жүрген күнім естеп сағынам. Жылың айлық жырпы ат беріп, жылғалардан тұнық су кешіп, балтырыңды биліп қарағаны, балалығым естеп сағынам. Қордығы жайлы жашылдыр, қоңыр желді салқынасың жер. Оқты белес күнгөй тескейді, ойғай тарған күнім сағынам. Түндігінен бүтін бұлатып, апам жапқан нанды сағынам. Үйірір жылқы айдаманы, адам жүрген жерін сағынам. Құлақ сап тұрсаңыздар, уже біз бүгінгі кешені баштаймыз. Урматтуу конуктар, бүгүн кечебиз кечип жатат, эптирээк баштайбыз. Барыңыздар, ордордуңуздардан орун алсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жаратылышы кооз, абасы таза, эли мейман дос, кылым карыткан кызыл суу айылына алыс жакындан келген улуу меймандар, бүгүнкү улуу урпактарды бириктирген Санжыра тоюна кош келипсиздер. Бул жолугушуунун негизги максаты Элчебек урпагынан таркаган, ушул күнгө чейин ооз эки айтылып келе жаткан Санжыранын негизинде изилделип, иликтелип, такталып, маалыматтарды кийинки муундарга мурас боюнча калтыруу максатында өтүп жатат. Анда эмесе Ача Жоору уруусунан Элчебек урпагынын таркагандардын кезектеги жолугушуусун ачык деп жарыялайбыз. Емин.
söz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما طاب ربكم فاسمعون خلال الجنات قل ليتكم يعلمون بما غفر وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين الحمد لله على الأمين الحمد لله على الإيمان الحمد لله على السنة والجماعة الإسيخات والفرقات على الإسلام الحمد لله على القرآن الحمد لله كل صلى الله خير خلقه محمد رب العالمين آمين Құдай құлы Мұхаммад үмметім тәрдасым Ибраһим ханның милләтінен Мұстафа саллаллаху үмметінің дәуші ата жору ата елшібектен тарқаушы мезгілге чең өткен атауға жетімішуыздың ака-укаларыбыздың апаларыбыздың бір туғандарыбыздың бардығын шу жай жәннаты Құда рахматы қылсын түөлікі Алла Раббына Құран нұры менен шының жатқан жайларын жарық қылсын шу қалған ұрпақтарын Алла Таала өздерге қабыл қылып денсаулықта беріп аманшылық беріп жақшылықтың үстінде я Раббым Алла қайсы мезгілде той тамашаның үстінде затының үстінде қылсын елі жұртымыз аман болсын келген әрбір меймандардың әрбір қадамдарын асанаттан бері сауаптарменен толтырған болсын бұнан бияқа игіліктің үстінде болдыңыздар бір рахматыге архамар амин Аллаху акбар Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Менің сілерге туғандар қайрылышым. Мен ұшу қызыл су ойынша аздыр көптір. Кішіне тарихты жаңылап кеткім келіп атады. Менің атам Абдурөсүл 86-ға шығып өлген. Мен атамын 55 жашында кемін. Мен азыр 70-ке шықтым қысқасы. Оның атасы 74-ке шығып өлген екен Меңдібай. Бұл жерге біздің Чудуй деген атауыз шул қызыл суға келіп қонған екен. Оның баласы шул жерде қалып, мынандай есептегенде қысқасы 50-ден болғанда дәле 250-300 жыл болады екен. Ушу мынауы бейітке біздің атауыздың ушул сөйгі қойылған екен туғандар. Ушудан баштап, ушул жерде Елчібек еліне қараған туған ұрықтар жик жааттар қалып кеткен екен. Мен бұны менен айтмақшымын. Ушул жерде анжиян қыштап, алай жайлап деген сөз ошодан қалған екен. Мен ушул жерден қайтайын, сөзді көбейтіп жүрсем, жақсы болбай қалады. Қысқасы ушул жерде өмір сүрген ояқ бияғы 300 жылға жақын болып отады. Анда кейінгі сөз, ұшы қоғамдық бірікменің төрағасы Абылов Жаңыбай акаға береміз. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул жерде отурган туугандар, бир боорлор, мына бир боорлор 2 жылдан бери бири-бирибиз менен көрүшпөй, бири-бирибиз менен таанышпай жүрдүк эле. 2 жыл болуп атат. Анча-мынчасы менен эми таанышып, анча-мынчасы менен эми көрүшүп учурашып атабыз. Буягы Өзбекстандан, Бишкектен келип атат. Мына Алай өрөөнүнөн келип атат. Рахмат. Биз эмне демекмин мен? Ушуну уюштурган ушул балдарга, ушул елдер жаштарга мен чоң рахмат айтмакмын. Себеби биздин Турганбай абабыздын баласы Эркебайды билесиңер, Москвадан келип, ошол жердеги Элчибек жаштардын уюштурушуп, анан кийин муну баягы бизге элчи катары, Элчибексиз го, элчи катары барып, ошо Элчибек туугандарды бириктирип, Элчибектерди кошуп, бир жыйын өткөзүп неме кыла деген экен. Мына Жароз айылынан ошол жаштар чогулуп, ошо Эркебайды жөнөтүп, Эркебай 2021 жылы
елдерді чоғылтып, ояқтан, ташарықтан, өзіміз білген жақын арадан балдарды чоғылтып, ақсақалдарды чоғылтып, кісіне ұйыштырдық. Былтырғы жылы Елчібек қыстаудағы туғандарымыз чакырып, ошол жерде дагы анча-мынча келбей калгандар келишти. Алай өрөөнүнөн биринчи жолу келип, ошондо таанышып, биз менен неме кылышты. Мына бүгүнкү күнү мына Саргамыш Элчибектеги туугандарыбыз, бир боорлорубуз элдерди чогултуп, биз дагы кичине элибизди чогултайлы, тууган уруктар менен дагы таанышып, ата-бабаларыбыздын жүргөн жерлерин бир көрсөтөйлү дешип, ушул изат урмат кылып, ошо элдерди чакырды. Алла таалам бизге ушул нерсени насип кылган экен. Ошо Кудайым ушул дайым бизди, элибизди, журтубузду, Кыргызстан элин ушундай дайым колдоп жүрсүн. Şu жамандык болбосун. Бул нерсени топтош үчүн бизге жумшалган неме кылган экен. Мына Бишкектен эки акабыз келди. Мамат Райым акабыз менен Мухтар акабыз. Ошол жерден анча-мынча кагаздарды жөнөтүп, биз бул жерден топтоштуруп, дагы камчылыктар болсо дагы айтсаңыздар, дагы жыйыштырып, дагы неме кылабыз. Азмаздан фонд ачып атабыз. Азыр биз ошол фонд ачыш үчүн Элчибек коому фонду деп уюм түзүп, юстицияга алып келип тапшырып койдук. Кудай кааласа, ол фондду неме кылсак, ошол чогулган акчаларыбыз ошол жерге чогултулсак, анан кийин кайсыл айылдагы, кайсыл жерде баягы Элчибектер турган жерлерде ошол өзүбүздүн салымыбызды кошуп, кичине болсо ham ошо баягы элге көрүнө турган нерсе кылып коелу деп ошону уюштурдук. Кудай кааласа, мына биздин дагы маалда ниетибиз да бар. Өзбекстанга барып, Коконго чейин барып келебиз деп мына эки акабыз келиптир. Коконго чейин барып, баягы истинный немелерди, баягы Элчибектердин, не только Элчибек, жору аттуулардын дагы немелерин бир топтоштуруп, ошолорду бир санжырага кошуп, баягындай кылып элдерди тааныштырайлы. Бул нерсе бизден кийинки урпактарга, мына аксакалдарыбыз отурат. Рахмат, ушу аксакалдарыбыз ушунча сыйлап, ушунча ызаттап, тууган уруктар бири-бирибиз менен таанышайлы деп келишти. Кудай кааласа, ниеттерибиз кабыл болсун. Дайым ушундай жакшылык күндөрдө болууга Алла таала насип кылган болсун. Оорубагыла, баардыгыңарга чың ден соолук. Алла таалам канча өмүр берсе, ошол өмүрдү татыктуу жашоо үчүн Алла таалам насип кылган болсун. Аксакалдар оорубагыла, силердин артыңардан биз ээрчили, биздин артыбыздан жаштар ээрчисин, жаштардын артынан дагы жаштар келе берсин. Бири-бири менен таанышып, бири-бири менен тойлошуп, бири-бири менен жакшы күндөрдө жүрүүгө Алла таалам насип кылган болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы суроолор болсо айтсаңар, мына чогулуштардан кийин дагы сүйлөшүп неме кылабыз. Анан кийин баягы мен жазылбай калыпмынго, мен калып калыпмынго деген сөз болбосун. Ошону биз пока пособие, баягы көрүнө турган нерсе кылып туруп алып келдишти Бишкектен. Ошону дагы кемчиликтерди айтсаңар, булар дагы жазат дагы, даже китеп дагы жазабыз деп атат. Элчибек урусунун китебин деп туруп, отдельный өздөрүнчө бир неме кылып атышат. Ошон үчүн силердин немеңер, жардамыңар ошого жардам берип койсоңор, ар бир айылга барабыз. 9 айыл болсо 9 айыл, 10 айыл болсо 10 айылга барат. Атайы Бишкектен келишти мына эки акабыз. Ошону бир жол тактап, урпактарыбызга калсын. Урпактарыбыз бири-бири менен таанышып, ушу бири-бири менен ошо катташып жүрсүн деп ушундай жакшы ниеттерди кылып атат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Алла разы болсун бардыгыңарга. Дайым ушундай бири-бирибизди сыйлашып, ыззатташып, урматташып жүрө берели. Рахмат дагы бир жолу. Месе Кызыл Суу айылынан Элчибек урпагынан Кызыл Суу айылдык кеңешинин депутаты Жабиев Адилге сөз. Биздер менен таанышып, Кудайым катташа турган болуп, тууган уруктар болуп катташып жүрөлөр дайым. Баарыңыздарга чын ден соолук, иштериңизге ийгилик баарыңыздарга. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Жалпы ушу Элчибек, Кызыл Суудагы Элчибектердин атынан баарыңыздарга салам. Анда месе алыстан атартып келип аткан меймандарыбыз Жароз айылынан келген Шерматов Тешебай акеге.
Elçibek tuğanlar, kardeşler, dağırı jolu jolkan üçün. Buna 3. jolu otağız. Ben sözünü toqut erceğini aytayın. Bizden maksat joluğu bu ümne. Şu joluğu böyle şu aç köşecek geçişimiz. Bizden maksat gelecekte şu boldar, yaşlar birbirinin tanışıp kandıran tuzu kem bolat deydi. İki toğa görüşmeydi, iki adam görüşet deydi. Keyir adamlarda arqıl problemler bolup kalışı mümkün. Oşon üçün жақшылық жамандық болады. Мынерде Elçibek туғаным бар эле. Мына айылдан эле деп барып, иши болсо, суранышы болсо, барып суранса, ошо Elçibek туғанын бүтүрүп бергендей, бүтүрүп бердиле дегендей таанышуу балдарыбыз ушу ар кимге. Анан дагы бир сунуш. Мына 3. жолу жолугуп атабыз. Эми дагы жолугушуулар болот. Ошону мына күнү, мына айда дебей, Elçibek күнү кылып, мына Калпак күнү дегендей, Ош күнү дегендей, Elçibek күнүн бир күнгө белгилейли, ориентир ошону алайлы. Мисалы бүгүнкү 9-у же 10-июнь күнү Elçibek күнү деп белгилеп койгандай сунуш оюңуздар бар ошоға. Elçibek күнү деп бир күндү белгилейли, жылда ошо күнү жолугушуу болсун, ошого ориентир алайлы. Мисалы 10 күнү болса, 10 күнү Elçibek күнү деп, ушу жаштарыбыз өмүр бою калып келсин ошо күн, ушу аталарыбыз, ушу аксакалдарыбыз, ушулар ушу күндү белгилеп кеткен эле дегендей болуп. Ориентирди да ошо күнгө алабыз, жолугушууну дагы, тойду дагы, курултайды да ошо күнгө белгиленген. 10 күнү десеңиздер, мали ушу 10-июнь күнгө ориентир болот да, ушу күнү болот жылда, 10 күнү же 9 күнү деп. Ушуну бир сунуш кылып кетет элем. Колдоп коесуздар деп ойлойм. Анан дагы бир мына Elçibek фонду түзүлүп атат. Мына юристтер счет ачып атат. Ону биз не максатка, каяка иштетебиз? Кантип иштетебиз? Ошо маселе турат. Дагы бир сунуш, эсили оор көрбөсөңүздөр, бир жерге Elçibek ордосун курсакпы дейбиз. Elçibek ордосу бир жерде болса, бир 12-15 каратты азыр кыргыз жыгачтан эмес, профиль уголдуктен эле жасап атат. Бир жерди тапсаңыздар, ошо жерге бир ошо фонддон бөлүп, Elçibek ордосу кылсак, ошо жерге келип юбилей өткөргөнү бар, туулган күн өткөргөнү бар. Эми азыр айланат, дагы 2 жолу, уже токтойт, кайра башталат. Ошону ошол ордодо эле өткөрө берсек жылда келип. Bir oradan bir жердин bir месте таап. Не дейсиздер? Ар жерде Кызыл Суга барбай, Жарозго барбай, Куршапка барбай, Өзбекстан, Читала ошака bir жерди ордо кылып жашаса, ошону бир усталар көп, материал көп, акчаны мына фонддон бөлүп, каяка биринчи ошодон баштасак дейм. Ордо кылып Elçibek ордосу ушул Кызыл Суунун бир Капчыгайдынбы, бир орто ченинде местаны бир Elçibekке чыксак, ол жак сал бийик болуп калабы дейм. Макул десеңиздер, хан ордосу ошол жерден башталган, ошол жерге курсакпы? Же мына жерде бир жерде месте болсо, бир жерде хан ордосу, Elçibek ордосун курушка дагы салымыңыздарды кошуп, колдосоңуздар дейм. Бирок жанагы Elçibek күнүн бир күнгө белгилейли. Рахмат, барыңыздарга ийгилик каалайм. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Sizge de rahmat. Anda мен азыр Алайыр oyundan gelgen Жээнбаев Кеңеш абага. Assalamu alaikum. Kızıl Su yörөнүндө жашап аткан жорлорго чоң жакшы рахмат. Мына бүгүнкү күнү жакшы ниет, жакшы каалоолор айтылып атат. Elçibek тобу мына уюшулуп, жаштары ушундай демилге менен келиптир. Ушу балдарга дагы Алла Таала узун өмүр берсин. Келип отурган ушу туугандардын баарысына Алла Таала амандыкты берсин. Эл жұрт тынчтык болсун, өлкөдө ынтымак болсун. Элде мына Кудай кааласа ынтымакчылыктын жолу мунушудан башталып атат. Ушул катта бизден жору туугандар үчүн, жана башка туугандар үчүн катта жөрөлгө деп татыктап айтсак жарашат.
Эми Кудай кааласа, мына алдыдагы айтып кеткен бала жакшы сөздөрдү айтты. Ошо сөздөргө мен да кошулам. Мына эми Кудай кааласа, мындан ары көп күндөр бар, көп түндөр бар дегендей көп күндөрдө ушундай бирибизди таанып, бирибизди ушундай көрүп туруш үчүн биздин чоң милдетибиз, чоң рахмат тугандар келип отурганыңарга мен айта турган сөзүм ушу. Ала Ерейоннун Чийтана айылынан Чөбөт кыштагынан келген туугандар силерге баарысы жакшы ниет, жакшы каалоолорду айтып атат. Мен айтканым ушул. Баардыгыңыз рахмат. Бактылуу бол. Ушундай кылып уюштуруп атасың, сүйлөп атасың, татыктуу сөздөрдү айтып атасың. Чоң рахмат кызым. Рахмат ага, дайыма арабызда бар болуп жүрө беребиз. Кеңешбаев Сатыбалдов ага. Андан кийин Ош шаарынан келген Кадыр Арапов агабыз менен Шермамат Мамадюсупов агабыз даярданып турсун. Assalomu alaykum. Elçibek tugandardын Jorun Elçibek urusunun tugandarının bugünkü birimdik çoğuluşuna gelgen tugandarga çoğun rahmat. Jana sizlerge jakşılıktарды kaalayбыз. Biz kichine ayta keteyин. Biz şarttık jorulardan bolabыз, kıçkaçуулuu bolabыз. Jorulardın nemesi jeri sögöt, şart, Çoңғарақол мәдәниет деп қоят азыр. Анан нар жақта Кызылалай азыр башта Жаманқарақол дечеле. Жаманқарақолдагы ошо жорлардын жери болгон. Кийин анан биздин туугандар оякка барып жүрөбүз деп ошол немени бар бакалдарга берип бери Çoңғарақол менен шарт сөгөткө баса берген. Ошо Çoңғарақол мәдәниет. Бул ай жорунун жери. Шарт менен сөгөт ача жорунун жери. Туугандар. Биздин ата-бабалар баякы немеге алайга тартканда Кызыл Судан. Эртесин барганда алай жакшачылыгы чаң шартта сөгөттө ошо Çoңғарақолдо жайлашкан. Анан алай ачылганда алайга барышкан. Кеч күздө келатып шартка сөгөткө Çoңғарақолдо отуруп анан кеч күз буякка баса беришкен. Ошентип жүрүп биздин ата-бабалар караса ояк деле малга жайыттуу экен. Анан ошонон калып малды көп немелер каң кууп кетет, кар көп түшпөйт, чөгөл убакта чөп көп орулчу эмес экен. Ошонон биздин туугандар, биздин ата-бабалар ошол жерде калып кеткен. Биз кычкачуулуудан болобуз, шарттык жорулар. Азыр мынерге келген бир 12-13 келдик. Биз билбей эле туугандар биримдик чакырып атат деп кагаз барган экен, келип койдук, бул үчүн кап этпейсиздер. Сиздерге чоң рахмат. Анан мынан кийин ушу ар дайым бар болойлу, бир болойлу. Сиздер менен жолукканыбызга, бизге дагы силер менен таанышканыбызга бизге дагы жакшы болду. Сиздер менен таанышып, бизди дагы таанып жүргүлө. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Мынан кийин ушу тилегиңиздер ишке ашсын. Эмне тилесеңиздер, ордо кан орду уюштурасыңарбы, фонд уюштурасыңарбы, баардыгы ушу Алла Тааланын жардамы менен гүлдей берсин. Сиздерге чоң рахмат, рахмат сиздерге. Мынан кийин биримдикте болойлу, бир болойлу, бар болойлу, бай болойлу, ден соолуктар болойлу, бактылуу болойлу туугандар. Рахмат сиздерге. Рахмат, айтканыңыз кабыл болсун, ниеттерибиз дайыма колдоп жүрсүн. Ош шаарынан Кадыр Арапов агабыз, Шермамат Мамадюсупов агабыз. Андан кийин Бирдик айылынан Абдрасулов Атабай ага менен Ташарык айылынан Абдылдаев Асилбек агабыз даярданып турсун. Саламатсыздар туугандар. Биринчи саламдашып коелу. Мен Мамадюсупов Шермамат Элчибекте төрөлгөмүн. Бирок Ошто жашайм. Сарыгамыш айылын эми көрүп атам. Рахмат сиздерге, бардыгыңыздарга. Ден соолук болсун, ишиңерде ийгилик болсун.
мынау баштаган ишиңер абдан жакшы болуптур. Туугандар кошулуп, биргелешип иштегенибиз өтө жакшы. Жакшы демилге. Ушул демилгени китеп кылып чыгарабыз деп атышат. Мухтар менен тиги ким эле? Мамат Райым. Ушул нерсеге бардыгыбыз жардам берели. Мүмкүн болсо. Рахмат сиздерге, бардыгыңыздар. Есен болуңуздар, бар болуңуздар, бир болуңуздар. Урматтуу алыс жакындан келген Элчибек урусундагы туугандар. Мен Өзбекстандын Элчибегинен келдим, Элчибегинен болом. Азыр Бишкекте турабыз, Бишкектен келдик. Биринчиден мен айтайын деген ойлонгонум ушул жерде уюштуруп, бүгүнкү чоң мараке дейбизби, той дейбизби, ушу уюштургандарга өтө өзүмдүн рахматымды, ыраазычылыгымды айткым келип атат. Чоң рахмат кимдер ошол жерде уюштурган болсо. Анан Бишкектен ошо Мухтар ака, Мамат Райым ака булар ушу инициатор болуп, ушул ишти колго алып, баардык топтоп неме кылгандык, топтоп иш кылганга өтө эмгеги чоң. Ушул акаларыбызга рахмат айткым келет. Анан ошол жердеги туугандар, баарыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр, эч качан оорубаңыздар. Ушундай таанышып, бири-бирибиз менен ушундай маракелер боло берсин, тойлор. Баарыңыздарга ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук каалайм. Рахмат. Анда азыр Ташарык айылынан жана Бирзик айылынан келген меймандарыбыз. Абдылдай Василбек агай менен Абдрасулов Атабай агай. Кийинки сөз Кызыл Суу айылынан, Сарыбагыш айылынан Боронбаев Алай ака даярданып турсун. Assalamu alaikum. Elçibek tуугандар. Biz mına жогорку Elçibek кыштоосунан келдик. Сиздерге ошол Elçibek туугандар аман болуңуздар, бай болуңуздар, тынч болуңуздар. Ушунча бүгүн мына кызуу өрөөндө ошо Elçibek туугандар топтоп ушунча кызмат кылышкан ушу кызсуулук Elçibek туугандарга рахмат. Мен онча сөзгө жокмун. Баарыңызга ишиңерге ийгилик. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Андан кейін Боронбаев Алай агай. Ассаламу алейкум. Бүгін біздің ата-бабамыз жашаган Сарыгамыш Элчибек айылына алыс жақыннан келген бір туғандарыбыз. Куш келипсиздер. Biz ne deyeceğim ошол бүгүнкү келген коноктор, сиздерге рахмат. Былтыркы жылы мен бир эле жыл катышып калдым былтыры. Мынчалык адам болуп атты, азыраак болду эле. Быйыл сал көбөйүп калыппыз. Эми мен эмне айтмакчымын? Келирге Кудай кааласа мындан да көп болушубуз мүмкүн да. Көптөр мына билбегендер бар. Бири-бирибизди бүгүн да көп адамдарды көрүп таанышыбыз. Кудай кааласа мындан да көбөйбүз деген үмүттөмүн. Ушунча келгениңиздерге рахмат. Ар дайым тынч болуңуздар. Ар дайым ушу жакшылыкка, биздин айылга, биздин элге, жакшылыкка, тойлорго келиңиздер. Анда кезек каалоочуларга. Каалоочулар келип куттуктоо сөздөрүңүздү айтсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бир тууган, Элчибек туугандар, тамырлаш туугандар, куш келипсиңер Кызыл Суу жергесинде. Мен Элчибек Жанбаев Данияр Арынович. Элчибектин эми Кызыл Сууда жашап жаткан элчибектердин кичине бир аз маалымат берип кетейин. Элчибектин эши мына жерге эме кылып кичине чыгарып койдук. Элчибектин эши менен чагыр чүдүй деп жазылганда,
эши менен Элчебектин эши менен Чагыр Жүдүй деп эки бир тууган. Эми ошонун азыр Чагырынан учурда жашап жаткандардан кичине маалымат бере кетейин балдарынан. Чагырдын өзүңөр жакшы билесиздер, 4 аял болгон экен. Эми бизге белгилүү, дагы онун да көп болгондор мүмкүн. Ошолордун биринчи аялдан Адилбек Козу, onu жакшы билесиңер, эми Адилбегинен Арбагай тобу. Азыр мыйман болуп ушул жерге келсеңер керек, мыйманчылап. Бакал би, Ороз, Тынбек, Мусабек деген топторунан азыр келип отурсаңыздар керек. Анан эми экинчиси Козубайдан. Арбагай тобу алдагы экинчи Козубайдан. Ушул жерде жашашат, азыр ушул жерде балдары, неберелери, чеберелери кызмат кылып атышат. Дубан Акун, Молдобай, Тойгонбай, Толубай, Меңдибай, Топчубай деген балдарынан да, Дубана, эмеден, Козубайдан. Мисалы үчүн Меңдибай, Топчубай тобунун балдары ушул жерде азыр кызмат кылып атат. Мисалдан Мамантаева, Төлөгөн акелер, мындай кыскартып айтканда ошолордун балдары. Эми экинчи аялдан Осмон Субан, Осмон Субан, Чагырдын экинчи аялдан да эми. Onu emesi kilişkası taz elçekler de koyat ekan. Kulbay, Atamkul, Jumabaylar. Mıymandardan yemek kılsаңар, tanıvasanlar bolsa gerek. Atamkul, misal için mındakılında Atamkuldan şu kızı suda yaşaganlardan azır uşul jerde kızmat kılıp atышат. Takırov, Çolponbayev, Матиевтер, Арапбаев, Карабаев ушундай эми билесиңер да балдар ошолор. Эми Жумабайдан балдары. Эми Чагырдын Осмонунан, айтпадым Осмонунан деп. Олжобайдан Бекетай Серкебай. Бекетай буанын уруктары ушул жерде олар да кызмат кылып атышат. Мисалдан дегенде Токтомурат агамдар, Досматовтар, Бостонбаев бизге жээн болуп кетет тагалар ошолор. Эми Серкебайдан билесиңер да, ушул жерде алар да кызмат кылып атышат. Айтып кетейин, Тиленбаев Рустамбек акелер, Орозбаев, Маматурай маалардын балдары ошолор. Эми үчүнчү аялынан Чагырдын Субанынан да, үчүнчү аялынан Андаш. Андан ал Бубабыздан балдары да ушул жерде кызмат кылып атышат. Мисалдан Жайып Асылбекенин балдары, Исманалиев, Али деп ошолор балдары Камбар Алиевтер. Анан үчүнчү аялдан мына акырында келип калдым, Жуманазар дегенден болот экен, таркайт. Ошондо мына жерде кызмат кылып атышат ал балдар дагы кызуда. Боронбаев, өзүм Жамбаев, Бектемиров, эми Митал агайлар, ошолор болуп ушинтип таркайбыз. Анан дагы бир жакшы жери китеп жазабыз деп атпайсыздарбы? Китеп чыгарабыз деп атабыз. Мына жерге үлгүнү илип койдук да, ушудан жана айтып атпаймынбы? Чагырдан 4 аял бар. Ошонун балдары ушул жерде жазылган. Кимге эгерде издесеңер, издеп калсаңар, биринчи аялынанбы, экинчи аялынан, үчүнчү аялынанбы, төртүнчү аялынын туугандары кадасын элчектерде көп эле Өзбекстанда экен. Ошодон билип алсаңар болот. Ошондо мындай графа түзсөңөр, ошондо эртеге китеп жазганга аябай жакшы болот. Себеби азыркы неберелердин, азыркы бизден кичине балдарына чейин жазылган бардыгы аттар жазылган. Мына мен илип койдум, ошодон карасаңар чыгат. Эч качан себеби элчектердин бардыгы ушул жерден чыгат. Өзбекстандасы дагы чыгат, бардыгына чыгат ушул жерден чыгат. Эми урматтуу туугандар, эми ушу жакшы иш кылып атабыз. Мына элчек туугандар
Бұл эми ааламдашы мезгилинде каалайбызбы, каалабайбызбы, эски үрп адаттарга, ата салттарына мындай эмелерге кайтышыбыз керек экен. Кайтпасак эч нерсени билбей калат экенбиз. Ааламдашы заманда жок болуп кетүү да коркунучтары бар. Ошондон жакшы уюштуруп, чуга аябай ыраазы болуп атабыз. Ушул жөрөлгөбүз албай баягы абалар айткандай өркүндөп ушу жакшы ийгиликтерге жете берели. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Куш келипсиздер. Эми жакшы угунуп кетесиздер, ыраазы болуп. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуп. Анда биздин сөз биздин алыстан келген, Бишкектен келген Саматов Мухтар аке менен Жиянов Маматраим акеге сөздөр берилет. Урматтуу жолдоштор, урматтуу туугандар, урматтуу улуу кичүү жору туугандар. Мына биринчи биз келип, алыскы жерден келип, сиздер менен жүз көрүшүп, Алла Тааланын буйруган насип экен бүгүн жүз көрүшүп отурабыз. Баарыңарга ушу саламатчылык, элибиз эсен, заманыбыз тынч болсун каалайм. Баарыңарга аманчылык каалайм. Мына жора экенибизди, башка экенибизди билбегендер билип, мынакей алыстан болсам күйлөнүп отуруп, учуп отуруп келдик. Алла Таала ушундай берген экен, жүз көрүшүп отурабыз. Мына ар нерсени темасына карап байланышат дегендей, Кыргызбай Осмоновдун артыңда из калтыр деген ырындай, мына урпактарыңа из калтыр дебегенде түшүнүктүү каяка кетет. Мына Biz de ötөбүз бүгүндөрдө кийинки балдар урпактарыбызга кандай экенин билиш үчүн биз ушуну бириктирип ушул берилген сунуштарга биз кошулуп колдоп беришибиз керек экен. Мына биздин урпактарга из калтырганыбыз, мына бардык урпактарыбыз бири-бири менен байланышып, элдерибиз таанышып, бири-бири менен аманчылыкта жүрүшсүн дейм. Аман болгула, тынч болгула, дагы көбөйүп келе бергиле, жыл сайын ушу таанышып тургандарыбызга жакшы болот. Аман болгула. Рахмат уюштургандарга кошулабыз, бардыгыбыз колдоп беребиз. Аман болгула. Мен Рахмат. Бишкектен келген. Саматов Мухтар аке менен Жиянов Маматраим ага. Ассаламу алейкум, элчибек бир туугандар. Мен ең негізгі сізді айта тұрған сөзім, ең бірінші 18 жылы пандемия малында немеге барып, Москваға барып қалсам, мен бір туған әкем Маматраим жеті атаңы таны деп тұрып, немені жөнет қойды. Урпақтарды. Ушудан қарап тұрып, тарқатып тұрып, өзімен ош жердегі балдарға тарқасақ, олар шоғылып келіп, ака, ушул нәрсені шоғылып тұрып, уйыштырбайлы бы деген нәрсе ушудан келіп шыққан. Ең неміз демилгесіменен ушуны неме өткізіп атқан Еркебайға. Рахмат. Ушуны демилгеде Еркебай өткізіп атқан. Ең башқы сәтте тұрған сөзім ушул. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандарым. Мына бүгүн силерди көрүп, аябай мына суктанып, сүйүнүп турамын. Неге дегенде, бул турмушта ар кандай нерселер болот. Ошо мезгилде баягы жакшы сөздөргө муктаж болуп калат. Мен чын айттым бул себептердин айтып. Буну мен былтыр Элчибек Кыштоого келип катышып, ал жерде туугандарда да задание бериштилер, ушуларды фонд уюштурулар, мында кылып. Анан кийин Санжыраны ушуну жазгыла, ушу колгардан келсе деп. Анан Бишкекке барып, мына Маматраим досум турат. Ушул киши көп жылдан бери жазып жүргөн экен. Аны менен жолганан баштады гана. Бирок чындыгында көп нерсе али башталып элек. Ошон үчүн бул жерде типовой бир эмес бар, ал калганы бардыгы ар кимиз өзүндө. Ушу Кудайым ушу колдоп бизди ушу бардыгыңыздар аракет кылсаңыздар, барды согуш кылып, барды өзүбүздүн билгендерибизди айтсак, ошондо гана жаралат. Жакшылыгы. Ошон үчүн бир адам эмес, бардыгыбыз аракет кылыш керек. Экинчиден, өзүм жөнүндө айтсам, мен Самат Мухтар Өзбекстан Элчибек айылында туулгам. Бирок турмуш шартта байланыштуу жапалакта чоңайып ошо жерде окуп, ошо жерде үйлөнүп, ошо жашап калганмын. Андан кийин Бишкекте, азыркы күндө Бишкекте жашайм. Мына былтыркы келип эмегенде алардын жакшы сөздөрүн угуп, жакшы эмелерин айтып, бар Бишкекке барып баштадык ушул нерсени. Фонддун эмесин баштадык. Бирок бул нерсе теге
эми пазыл айтмакчы, ага чейин башталган. Ошонун башталып жылдан жылга көбөйүп, мына бүгүн Кудайга шүгүр, 3-алык болуп калдык. Мен ушу сүйүнүп турам. Анан мына жогоруда ар кандай сунуштар болуп атат. Ушул сунуштардын баягы ордо түзүш керек, фонд түзүш керек, баардыгын колдоймун. Бул деген эмнеге айтылып атат? Бул деген мыначык кийинки муундарга жакшы. Баардыгыбыз аксакал жакшы айтты, биз да жашайбыз, булдан өтөбүз, бирок кийинки урпактар билсе. Мына сөз бекерден жазылган жак, урпактарыңа из калтыр деп. Буну бир Маматраев өзү ойлонуп отуруп, бир жакшы сөз табайлычы, ар бир туугандардын жүрөгүнө жетсин деп. Мына жазылып алгым келди. Эң башкысы бүгүн Кудайга шүгүр 3-алык болгондой. Адам аман болгула, карларга адам бекем денсаулык берсин, жаштарыбызга ушул нерсени калтырып, бизден кийинки урпактар, бизден кийинки жаштар ушуну улап кетсе, аябай жакшы болот кийинкилердин. Неге дегенде бүгүнкү күндө бул нерсе унутулуп баратат. Ошону китеп кылып жазып койсок, кагаз бетине түшүрүп, балдарыбызга жардам болот кийинкилерине. Ошону алар улап кетеби жок, алардын иши. Дагы айтарым, мына сунуштардын ичинен баарын колдоймун. Манан көп сөздөр, көп нерсе айтайын деп азыр эсиме чыгып атат эми. Эң башкысы тынч болойлук, аман болойлук, денсаулыкта болойлук. Азыркы фонд жөнүндө, баягы ушу санжыра жөнүндө мына Маматраевдан жакшы билген адам жок. Менин билишимче. Мен уже араңыздарда может билгендер да бардыр. Ошондо азыркы сөздү ушу Маматраевге берсек, бул ар бир бөлүгүндө ушу айтып берсе. Анан дагы бир маселе калып кетиптир. Мына бүгүнкү күндө китеп чыгарып жазабыз деп атабыз. Биз бүгүнкү күндө шуну жазыш үчүн мисалы 1 жыл убакыт бердик туугандарга, барып айткыла, дегиле, бергиле сунушуңар деп. Бирок көпчүлүк теме болот. Ошон үчүн эртеңден биз бүктүгүндөн баштап ар бир айылды кыдырабыз. Ар бир аксакалдар менен жолугабыз. Билермандар менен жолуп санжа билгендер менен. Ошолордун ойлорун жазабыз бардын. Андан кийин силердин мына бир менимче бир аксакалдар кеңешин түзсөк, ар айылдан аксакалдар деп ошолор менен санжа билген, ошолор менен сүйлөшүп анан бир чечим келет деп ойлойм. Бир эле жазуу боюнча ошо ойдон калбайт бул нерсе. Бардыгардын оюңарды угуп туруп, андан кийин ушуну эме кылабыз. Ошондуктан биз баштабыз, эми болсо бүгүнкү эртеңден башка жумушка ар дайым жардам бериңиздер ошо. Биздин урпактар үчүн сиздерден суранам, жардам бериңиздер, билгениңиздер. Азыркы сөздү эми Маматраевге берем, бул ар бир эмесин өзү айтып берет кандай кандай. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар. Мен атым Маматраев. Менин атам Кочкор. Анын атасы Жээмбай. Биз ошо жана бир тууганым айтып кетти, Мусабектен таркагандарбыз. Анан мен Жароз айында чоңойдум. Ал жерде Абыл деген абабыз бар. Ошол баягы согуштан кийинки мезгилде азыркы учурда азыр Кызыл Суу айылынан, башка айылдардан Россияга, Казакстанга, башка мамлекеттерге барып иштеп жүрөт. Ошол учурда дагы согуштан кийин жашоо ошондой болуп туруп, ар кайсы жака мына Өзбекстан, андан ары башка жерлерге кеткен экен. Бардыгы жашоо шартка ошол жерде отурукташып калып, эми азыркы отурганыбыз ар кайсы жерден келгендин себеби ошондой болуп атат. Мен чоң энем болсо, ошо атам чарбада иштегендиктен мына 47 километрде Карл Маркс колхозунда иштейт да, чарбада. Ошол жерде кыштап андан ары жайлоого барып кайрышып жүргөн. Чоң энем менен мен чоңоюп калдым. Анан Кызыл Суудан коноктор келсе де айтчылы, бул мындай тууганың тиги мындай десен, мен 3-4 класста окуган ии деп туруп эч маани берчү эмесмин. Кыштын бир күнү 69-жылы 2 тыйындык тетрадка отургузуп алып баарын жазган. Ушундай бул мындай сен жогору болосуң, элчибек болосуң деп айтып жүрдү. Анан ошону жазып 2 тыйындык тетрад жазып үйдө калды. Кийин окууну бүтүп мен Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп калдым. Анан 1-курсту бүткөндөн кийин Ысык-Көлгө курулуш отрядына барып калдым. Анан ошол жерде азыркыдай компьютер жок болчу, мындай плакаттар жазганы кол менен жазчу элек. Анан ошол колхоздун, бул райондун
активдер анан ушундай плакат жазган бирөө барбы деп анан бизге келгенден командир мени көрсө анан жазып бердим. Аны жазса көрсө ошол райондун ветеринария боюнча кызматкердин жетекчиси экен. Ошол айтат жаза баштадым. Анан кайсы жерден болосуң дедилер. Оштон Карасудан десем, уруун кайсы деді. Анан Жоруудан болом Элчибек десем, ал киши бул жакта иштеп кайтакын ташыйрыпты. Биздин топча Юнусовдор менен иштешкен аксакал экен. Анан өзү ветеринар болгон үчүн мен бир туган тагам Тиленбайды таан экен. Неме жээни турбайсың деп экөөбүз таанышып калдык. Кийинки жылы анан мен ошол кишиге ошол үйдөгү 2 тыйындык татырды алып бардым. Барсам ал киши Россияга ошо жолугушууга кетип калган экен. Анан ошондон бул жанагы немеге кызыга баштадым. Ошол киши айтты, Жорунун Тепке деген айыл бар, Тепке айылда дагы жорулар көп деп туруп, азыркы мына биз билген Советбек Жумадылов, Жибар Жексентер ошол жерден болот экен. Ошолор аксакалдарга силерге чоң рахмат келген. Кудайдын буйругу, насиби бул келип калган. Себеби мен атам менен 47 километрден Алайга неме коюуда барганда бир күнү Читалада токтоп калсак, бул жорулар экен деп туруп бизге тамак алып келип мен кичине 6-7 класста окугондагы бүт бар ошо эсимде да. Ошого бардык туугандарыбыз ар кайсы жерде ошо бири-бирибизге жакшы мындай ынтымакта болуп туруп дайым бирге болалы. Чоң рахмат барыңызга. Айтайын bir нерсени. Ачанын 5 улунун эң чоң Элчибек. Элчибектин 5 баласы Чейталада жашайт. Биздин негизги турган жерибиз биздин кичи мекенибиз Кызыл Суу болот. Кызыл Суудан барып туруп калганбыз. Элчибектин 5 улу дегеним Алайда Тайлак улу, Мамбет улу, Карамойын, Каракөтөн, Чүдөй улу, анан калчалардан 4 үй биле бар. Мына ушул биздин туугандардан кимдер бар экен билгим келип, былтыр келе албай калдым эле, быйыл атайы келдим. Алайдан келдик биз. Шалайлык жору болобуз, Элчибектин балдары болобуз. Ачанын эң чоң улу Элчибекте десе келди тараган ушу биздин уру. Ушундай маалыматтар болсун. Анан сиз менен биз тыгыз байланышалы. Азыр бардык немени. Анан ошо ойдон сөз калып калбасын. Биз аягына чыгаранга аракет жасайбыз. Себеби бардыгы компьютерге сакталат. Бардык немени запасной бир сактоочу жерге сактайбыз. Ошону анан келечекте электрондук вариантын жөнөткөндө баарыңыздарга түшүнүктүү болот бул. Себеби либо отуруп азыркы мына жаштар бир мезгилде мына бизге да 70ке чыгып калыппыз бу деген менен бир мезгилдерде ошо силерге тоо. Биз азыр кичинекей кол жазмага, кичинекей айтууга муктаж болуп атабыз. А сиздерге электрондук вариант даяр болот кийинки кызыккандарга. Ошого барыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Барыңыздарга ийгилик. Рахмат, ардайым ушинтип элдин кызматында, элдин батасын алып, урпактарга ушундай тарыхты калтырып жүрө бериңиздер. Анда эмесе Элчибек кыздарынын атынан ушундай уюштуруучуларга, алыстан келген меймандарга ыраазычылык, куттуктоо сөздөр бар экен. Замира эже, Арыкбаева Айзада эже, баштаган Тойчубекова Жамил эже баштаган эжелерди чакырабыз. Кол жаап турабыз Айнурга. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин жигерлерибиз, бир туугандарыбыз, алыстан жакындан келген абаларыбыз, ошондой эле кыздар, эжелерибиз, сиңдилерибиз, үкөлөрүбүз, баардыгыңардын бүгүнкү ушул той кут болсун баардыгыбызга. Биз эмнени айтмакпыз? Бул самалыкты баштаган биздин уюштуруу топторуна биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Мына Бишкектен келип атыптыр, Чейталадан келип атыптыр. Биздин урпактарыбыз аябай көп экен. Бул биз үчүн тарых деп эсептейм. Ушул тарыхты, ушу жет атабызды билгизип, ушундай изилдеп аткан ушу уюштуруу тобуна дагы бир жолу ыраазычылык. Кыздардын атынан. Ошондой эле мына биз уюштурганына, ушундай той уюштурганына 3 жыл болду деп атышат, бирок биз биринчи жолу катышып атабыз. Ушундай тойлор болгондо ошо уюштуруу тобуна айтмакчымын, ошо кыздарды да чакырып койсоңуздар. Келип, угуп, билип, анан биз дагы өзүбүздүн урпактарыбызга айтканыбыз эң туура болот деп эсептейм. Мына жердеги биздин Сарыкамыш Элчибегинин балдары
азаматсыңар. Быйылкы жылы аябай сонун уюштуруп турсуңар. Ушу быйыл силердин аркаңардан ушу келип сөз алып ушул жерге чыгып сүйлөп турабыз. Силерге терең ыраазычылык. Аябай сонун уюштуруп туруңар. Мындан кийин дагы силерге ар дайым ушу үй бүлөлүк бакыт болсун, эли журтубузда тынчылык болсун, агаларыбыз карыбай, арыбай мына таладан келген агаларыбыз дагы дайым бешенелерибизге бар болгула. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Ар дайым эч убакта ушундай талыкпастан, жакшынакай сөздөрүңүздөрдү айтып, чарчабастан ушундай бизге жакшы ийгиликтерди каалап жүрө бергиле. Биз Элчибектин Саркамыш кыздарынын атынан, жалпы Элчибек кыздарынын атынан сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу бүгүнкү биздин Элчибек элинин урук тукумун уулаган уулдар, кыздар, аталар, апалар баарыңыздарга биздин үй бүлөнүн атынан, Молдоматов Тиленбайдын кыздарынын, балдарынын атынан баарыңыздарга ысык салам айтканыңыздарга дагы, учурашкандарыма дагы, учурашпагандарыма дагы баарыңыздарга жолугуп отурганым үчүн абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга ысык салам бүт ушу бүгүнкү Элчибек элинин атына. Не демек мен ушу бүгүнкү жолугушууга келип биз да катышып отурганыбыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кубанып отурам, абдан кубанычтамын. Ушу биздин бир боорлорубуз баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, узун өмүр, баарыңыздардын иштериңиздерге ийгилик, ушинтип бат-баттан бири-бирибизден көз көрүшүп, таанышып, биргелешип отурганыбыз дайым учугу улана берсин дагы мындан ары дагы. Ошо ынтымакчылык көбөйө берсин. Ушу биздин жакшы үй бүлөңүздөргө баардыгыңыздарга жакшылыкты тилеп кетем. Ассаламу алейкум. Кызыл Судагы Жароз неме? Жоорунун Элчибек уурлары. Баарыңарга таазим. Мен ушунчалык сүйүнүп отуруп, мен Жароздон Арыкбаев Айзада Тургунбаевна Турганбайдын кызы боломун. Мен сиздерге ушунчалык сыймыктанып, урматтуу болуп ушундай сүйүнүп отурам, сөзүмө таппай кеттим. Ушул Элчибек уурусунун ушунчалык көбөйтүп, ушунчалык урпактарды улап, Кыргызстандын 7 дубанынан топтолуп отурган ушу биздин аталарыбызга, апаларыбызга, акаларыбызга, укаларыбызга ушунчалык ыраазымын. Ушинтип Элчибектин урпактарын көбөйтө бергиле, ар дайым бар болгула. Ушуну уюштургандарга дагы, ушинтип биздин китеп жазабызат, ушу ордо курабызат, ошолорго дагы мен силерге ыраазымын. Ошол нерсени кылсак жакшы болот эле. Мына мисал Тешекам айтып кетти, уюштурган күндө, мисалы ушу тойлорду кылсак, мисалы Кудай кааласа дагы, ушу Кыргызстандын 7 дубанын айланып, ошо бара турган күндү бир күнгө белгилеп койсоңор аябай сонун болот эле. Себеби мына күнү, ана күнү деп ушул жака келип калдык. Мен эң сөздүн главный несин айткым келет. Аталар, рахмат. Силер бар экенсиңер, аркаңарда ушунча урпактарыңар уланып, ушул жерге баарыбыз топтолуп отурабыз. Силерге ден соолук, эч качан оорубагыла. Артыңарда бар ар дайым ушундай урпактарыңар уланып келе берсин. Баарыңарга чоң рахмат. Рахмат барыңыздарга. Анда месе, мен дагы өзүмдүн сөзүмдү айтып кетейин. Мен дагы ушу Кызыл Суунун ушул жердеки Элчибектин кызы болом. Ана мен дагы ушунчалык кубанычта болуп атам, бүгүн ушундай алыстан, жакындан адамдар келип, бизди ушундай бир урпактарга улуу тарыхты калтырып атат. Мен не демекчимин? Мен сиздерге ушул мындан кийин дагы ийгиликтерди каалайм. Ар дайым ушундай урпактарыбызга көптөгөн бир санжыраларды, көптөгөн бир тарыхтарды калтырып кетиңиздер. Анда мен ушундай кубанычты Элчибек кыздарынын атынан, эми баягы Манастан чоак кембекем дейт го, сиздердин Элчибектин кыздардын кем калбай ооруңуздарды жерден, жеңилиңиздерди колдон алып, колуңуздарга кол, бутуңуздарга бут болуп бере алабыз деп сөз беремин. Ошончо мен сиздерге дайыма ушу балдарыбызга, ушу аксакалдар балдарыбызга тарых болуп калсын деп ушул ишти жасап атасыздар. Мен өзүмдүн чын жүрөгүмдөн ушул Гүлнара Кахарованын балама деген ыры менен аяктайбыз деп ниет
ниет кылдым эле, мен сиздерге ошолорду белек катары арнайын. Assalamu alaikum tuğanlar. Daha bir etniyete bizim elçi kuştosundaki gençler surandılar. Teşekkür etken elçi ortamda bizim elçi kuştoğu kurup bersengizler sizlerden suran otat. 30 sotuk yerimiz var eken, suğumuz var eken. Ancak bıçak kemçiliklerde özümüzden kılavuz deydi. Ne deysiniz şunu? Assalamu alaikum, alыс жақыннан келген елшілік туғандар, қош келіпсіздер. Мен осы елшілік қыштосынан Жәлінің ұлы Сапарбайдың ұлы Улан деген мен болым туғандар. Біріншіден ұшы елшілік қомның үй түзілгеніне абдан қуанып отырамыз. Ана мына Тешекем айттылы, ұшы хан орданы ұшы хан елшібек, ұшы елшібектің немесіне құрайлы деп сұранды. Ошоға bir немеден доғыш беріп қойсаңыздар. Мен бір 30 сотықтей кішіне жер бар елі. Ошы айылдың чеке тарауында ошы ерге құрсаңыздар қант еді. Шыны бір доғыштан қабыл алсаңыздар. Мақылдашып тұр ошы қарайлы. Ассаламу алейкум. Дағы бір жолы мұна. Ешқандай болбойлы, біз дағы мұнал жерде Қызыл судағы елшібек ақсақалдар, жаштардағы айтудат. Қызыл судың айыр көйчөсі көбірағы ұшыл жерде екен. Қызыл судың очағы ұшыл жерде екен. Ала мұна Сарғамыш елшібекте жер бар. Мындай түздағы жер о дөңге шығып бар жоғы көрінеді. Ошол жерге құрсақ деп сүйлешіп аттығылар zorunda. Оны ел жерде талашқандай болбойлы, онда кеңешеміз да бұл да бір сұныш. Шunda қабыл алып қойсыңдар. Музыканы қойып. Bapiste bağ büyüdü
Алимжан улы Марленди чакырып коебуз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү элчибек туугандар, бардыгыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Анда эмесе ушу бүгүнкү тойго келип ырдап берейин деп, манайыңыздарды көтөрүп коеюн деп келдим. Кабыл алып коюңуздар. Рахмат. Керим Турапов агабыздын Кызыл суу деген ырдын ырдап берейин. Кылымдардан кылым карытып, Кызыл суунун суусу агылып, балчыттанган таттуу кымыздар, жүргөн күнүм эстеп сагынам, жүрсөм дагы алыс арадан, ата журтум кетпейт санамдан. Акыл айтып асыл кеп айткан, балалыгым эстеп сагынам. Сары ой менен көк ой тоосунан, бүркүт шаңшып көкөк сайраган, ышкын тери асказосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылаң айлак чырпык ат минип, жылгалардан тунук суу кечип, балтырымды тилип караган, балалыгым эстеп сагынам. Балтырымды тилип караган, балалыгым эстеп сагынам. Ой, рахмат, азамат. Эми концерттер дагы боло берет. Мага аксакалдар 6-дан бери туугандар менен жолугушабыз деп кабыргалары кабышып калды. Аксакалдарга биз чайга, аксакалдар азыр балдар бу жердеги өзүбүздүн туугандар ар бир үйгө баягы бөлүнгөн, өзүңөр отура турган жериңерге бара бересиздер. Анан кийин дагы бир нерсе, бул жерде бир арыздар бар. Ушул коомго кошулдук деген. Анан баягы ар бир үйгө бөлүп беребиз. Ошолдор жазып кол коюп берсеңиздер, ошолорду неме кылып калайлы. Боптур эмесе. Беймарал чайга аксакалдар. Бишкек, Куршак, Бирсобай бош. Алып кеткиле. Абдыгапар Кына, Мады, Башбулак, Өзбекстан, Жалал Абад. Неде кечиресиздер, немени окуп атып, алалык туугандар. Абдыгапар экенин үйүнө Чийтала, Ташарык, Бирлик, Сарыкорот, Курманкара. Ешкімізде жоқ деген алда алайлықтар ошақта кемдер тұрасында. Замир. Sana geldiğinde zamir var.
makabatı baykadım. Demi sana bulurumdu arınadım, arınadım. Hey, ayılına barındı bayramın, özürümün makabatı baykadım. Demi sana bulurumdu arınadım, arınadım. Canım senin ışkından yıkanmamız bol derimi. Canım senin ışkından yıkanmamız bol derimi. Eseflerin şaka şaka akşaların paka paka. Canım seni bana verimi. Eseflerin şaka şaka akşaların paka paka. Canım seni bana verimi. Canım senin ışkından ne sanatçı bana verimi. Canım senin ışkından ne sanatçı bana verimi. Koyun bilirsin masallıkçını, sonra ızmatalıkçını. Canım seni bana verimi. Bilirsin masallıkçını, sonra ızmatalıkçını. Canım seni bana verimi. Canım senin ışkından ne gayişlik bana verimi. Canım senin ışkından ne gayişlik bana verimi. Işkırıklı çal koy, ıştıravundan koy. Canım seni bana verimi. Işkırıklı çal koy, ıştıravundan koy. Canım seni bana verimi. Ошо жол жакшынын баласы болом. Жордун аты жол жакшы, жакшы билесиңер. Жол жакшынын баласымын. Анан биздин ата бабаларыбыз ушу Кызыл Суудан жайлоого чыгып, жайлоодон кечип келе жатып, жер жагып калып, Сөгөт деген жайлоо калып калды. Сөгөт деген мына кара Сөгөт эмес, ол адам болгон кара деген. Ошол сөккөн сууга мал жайба деп. Бирилер сорсуз чет ол жерде. Анан ол Сөгөт деген бизде гана ошол жерде Сөгөт тал деген тал өсөт. Ошол талдын атынан Сөгөт болуп калды. 56-жылы борбордоштуруп башталганда бизди көчүрүп түшүп ошо Чийтала деген айылга алып келишкен. Ол жерде экөө эл жашайт. Ол жекелер, анан жорлар жашайт. Анан бир аз ошо чүдүйлөр бар, анан калчалар бар. Анан ошол Элчибектин 4 баласы дейт ошол Алайдын Чийталасында. Эми ол жерде аз калганы 3 үй бүлө калды Мамбеттердин менин тагаларым мына Жаңарып менен Ташайыкка көчүп баса беришкен булар. Аларды кимдер экендер айтып бере алам бул жерде. Анча-мунча Ташайык болсо таанып калышыңар мүмкүн. Матраим деген мугалим болгон, онун баласы милиция болуп иштеп жүрүп өтүп кетти Зарипбек деген. Анан кийин Жээнбек деген дагы тагам бар. Акматали деген тагам болгон, Мамбеттин оолу Толдагы. Жолдош деген тагам болгон, Акматали тагам өмүр бою не болуш деген. Бул Мамбеттер жөнүндө айтып атам. Анан кийинкилер Карамоюндардан, ошо Карамоюндун Нышанбай деген кишинин баласы болду. Мен немеден тарайбыз. Биз өзү Эсенгелдиден тарайбыз. Эсенгелдиден Аксерке Мамут, Аксерке Мамуттан Өмүрали Молдали Касым, Өмүралидан Тилекеден Ташбек, Ажыбек, Айдар, Ормон. Ve ошо Ташбектен Токтурали Жүсү. Токтурали мен чоготом болот, Жүсү деген мен дүкам. Ата менен бир тууган. Анан ошол Нышанбайдын баласы болом. Ошол неменин Жорунун Элчибектен тараган Карамоюн деген. Бул да жеңеттерген ат. Жок, мен атын таппай жүрөм ким деген. Бул жеңеттерген аттар менен Жору деген ошо жеңеттерген ат. Бөрү дагы жеңеттерген ат. Бул жерде жакшы өзүнүн аты менен алган, барлыгы менен сарттар калган. А ортолукта дагы бир бар. Бизге Адегененин балдарына бир адам кошулуп жүрөт, Бекбатыр деген. Бекбатыр аты чыкпайт. Бекбатырдын ордуна баланын ордуна небере урубашы болуп калган, Карабагыш деген бар.
Бегаватта білесіңер, аңқылап болып тұрды. Ошол Бегаватта Карабагыштар ошол Адигененин баласы болот буларда. Ошол Адигененин небере баласы. Анан ошол жерден да караганда Элчибектин балдарына жана келип айтып атканда бул жерден мен келгенде ошо Чагырды айтканда Чагырдын чоң баласы Чүдүй айтпай болду. Чагырдын эң чоң баласы Чүдүй улуу деп коет. Ошо Чагырдын эң чоң баласы 4-чү катындын баласы ошол. Чагыр Эшимдин аялын Чагыр деген улу бар, Чагырдын 4-чү аялынын баласы ошо Чүдүй улуу. Ошол. Анан ошол Элчибектин балдарынан дагы кимдер жашайт экен деп кызыгуу менен мен бунун кандай болуп, кандай өтүшүнө да кызыккан жокмун. Мен барып туруп туугандарымды табайын. Кызыл Сууда Элчибектен тарагандар аз деп угам. Да менчи Элчибектен кайсыл кимдер бар экен деп ошону билейин деп келип турдум. Анан баягы айтып коюпканда айткандан чыгып Элчибектен бардык эле өзүңөрдү кимсиң уруң десем көпчүлүгү мен Элчибекмин деп атат. Элчибек биздин чоң атабыз, ачадан кийин келиш атабыз Элчибек деп, Элчибектин балдарыбыз биз. А балдарды 4 уулу ошол алайдан чыйтыласында. Анан калгандар кимдер качып балдары бар экен деп ошону билейин деп сурасам, мынанын өзүнөн сурадым. Туурабы экен? Айттым мен Элчибекмин деп. Элчибектин кайсы баласы болот деп айтасың? Элчибек биздин атабыз. Элчибек баарыбызга чечил, биздин чоң атабыз. Эшим менен пешимден кабарыңыз бар. Эшим менен пешим ачанын бир небере балдары болот булар. Анан ушул мен эшим менен пешим жөнүндө Кызыл Сулук бир Баймат деген акадан укканмын. Бул китепти чыгарып аткан мезгилде, баягы экинчи китепти чыгарып аткан мезгилде биздин биринчи китеп туура эмес чыгып калган. Биздин мен бир укам атасынын атасы болот. Жумагай Урусбай болот. Урусбай Жумагай болчу. Андан дагы менин укам да ошондо окутат. Анан бирине бир шылтып отуруп акырында ким жаза тапмап келип мен жазгам. Мен өзүм кесибим мугалим. Орус тилчи мугалиммин. Эки тилде Кудайга шүгүр эле сүйлөйм. Анан ошо санжырга кызыгып жүрүп, азырыктан билем онча-мунча. Эми ошо Элчибек атабыздын кайсы убакытта өткөн эми? Ошол жерде кандай киши болгон? Эмне менен ал жөнүндө бар? Ал жөнүндө кабар жок. Бизде кабарды мен ушунча топтоп алганыма таң калып жүрөм ошол кабардычы. Анан Элчибек анан. Мына Элчибек, Жолчубек, Чайчубек, Корок, Барак деп кече кийин билдим. Бул ачанын 5 уулу. Анан Элчибектин 4 уулу ошо бизде жашайт. Анан жанагы эшим менен пешим ачанын небере балдары болот. Эшимдин баласы Чагырдан Чүдүй. Пешимдин 4-чү аялы Калмак кады болгон Ашир деген. Ошон үчүн Ашира калча дейт булар. Мына менин билгеним ушул. Ушу кайсы кылымда өткөн? Кайсы кылымда өткөн? Санжыраны эми мындай кылып айтайын, моду кайсы кылым экен өзү. Тазыктай изилдеп атабыз, ошо кайсы кылымда өткөндө. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлө. Мен айтам. Мына Адигене менен Тагайдын Належен. Адигене Тагай Належенин санжырасынан чыккан 600 гана жыл болду. Анан ылдый жагын эч ким билбейт. 600 жыл болсо Адигене Тагайдын эң чоңулу жору 15-чи кылымда. Ада ошо 15-чи кылымда, 15-чи кылымдан бери жагында. 6 кылым болсо 15-чи кылымдын буягында ошо Адигене Тагайдан болот. Адигене Тагайдын башташы Доломбей болот. Доломбейдин атасы ким экенин эч ким билбейт. Арууз деп коет. Ол түрктөрдүн атасы болуп жүрдү. Анан ондон Доломбейден анан келип Адигене Тагай Належен. Үчөө. Анан мундузду кошуп жүрүп, мундуз эмес. Бул муң кыз, Належен муң кыз. Эрке бербей коюп, көкө жылкычыдан тууп койду, жапалап. Адигененин бир шарты бар экен. Өзү минген атты эртең менен дайыма өзү чыгарчу экен. Алтынчы ат түшүп барса жапалаган үстүнө бір бала ыйлап жатат. Кыйкырып келет, мен бир бала таап алдым. Аялда кыйын киши экен, дәрт. Киргизбей ел көрбөсүн. Бул сенин жээниң болду, жежең тууп койду деп. Анда атын жапалак койгон, экинчи баласы Соколок. Анан кийин Төлөйкөн. Анан кийин Кодогойчун, анан Карачкелер. Бүт ошо Належенин балдары көкөнүн балдары. Көкөлөрдүн балдары. Тагылар көкөлөрдүн балдары. Көкөлөрдүн балдары. Тагын факта турабы? Анан ошодан Адигененин чоңулу деп талашат. Бир убакта жорону вообще эч кимге кошпой койгон. Бөрү чоңулу деп жүрүп, экинчиси жору деп. Эми бөрүлөрдү мен бир күн отургузам, бөрүлөр китеп тап келип койгон эле албаган.
Жоғалғыла дедім, бөрілер, ақағар біз жорылар деді. Атың өлесің, сен атың бөрі болса, бөрі емес, сен атың басқа дедім. Мына біз жол жақшы ақаң болады. Сен бар торты қара дедім. Немістің парықшысы бар Қырғызстан зілдеген. Ошоны қара, ошодағы санжарағына, Солтанайдың санжарасы қара, Бақалайдың санжарасы қара. Анан айтасың, сен чоң бекел, мен чоң бекел. Оғанда барық чоң бекел olan дедім. Кісіне оларға биліктісіге чоң өкетесі келме дедім. Ким биліктісі чоң бекел болады. Бізде опшекші олар да шығар. Бұл ұшылар айтшыларда бар ма бізде? Аматай. Siz kim dediniz atı yolunuzda? Менің атым Нышанбай Бекенбай. Nişanbay Mekenbay. Бекенбай. Ben yaz olayım da siz beni baylar. Отын чейіптері кімге қарайды? Отын чейіптер Тайлағұлылар. Тайлағұлылардан бөлінгенде ошол Элчебектен тараған 4 ұлдан бөлінгенде Тайлағұлы Мамбетұлы Қарамайыл Қарабөтенді атпайлы. Ошонун ичинен телефонду берем азыр. Ошонун ичинде Тайлағұлылар өздөрүнчө бул примден тарашат. Примдин балдары. Анан примдин балдарынан бөлүп кетет. Отун чейиттер өзүнчө бир ошол бир үй биле ошол Умар Кожа менен Кадыр бир тууган, Кадырдын атасы бир тууган. Ошол Кадырдын атасы менен бир тууган Умар Кожадан Тапык, Санталат, Анан Кадырдан Макас экинчи кырктар болуп турду. Онан Элчибай, Эркинбай 3 бала. Анан кыздар, анан Карыбек, Кадырдын, анан Солтондун бирөөсү бар, одан бир эле кыз бар, калгандары өлүп калды. Одан кийин анан Дуанаевдер, ошо Примден тарагандары бир узун, бир эле атадан кеткен тарагандардан. Анан Дуанаевдерден угуп жүрсөңөр эле Зайд деген болгон. Райкомпартия иштеп жүргөн таашкан Дуанаев Ташболот, Дуанаев Мырзаки деген бар. Анан Дуанаев Анике деген бар. Булар тотас чындыгында. Шулардын баарын азыр жабдыры болуп кетебиз да. Анан кийин убакыт болсо, Мамат. Буяка барышыбыз заңчылык барбы жок калай? Мен алайды эмесмин, мен Оштодо. Мен Оштодо турам. Сен бойлы Оштодо. Мынандай да, мен Оштодо турам. Мен азыр келгенде, былтыр мен келген эмесмин. Азыр ошол чатак менен бул экөөсү Оштодо жакшыланышып отурат. Анан мен айттым, азыр бизди жаман акыбалга келтирип койдуңуз. Ол жерде отургандардан бир гана ошол төрдө отуруп жилик алды го, ошол кара көтөн болот. Ошо мен тагам болот ошол. Ажыга барып келген киши, ошол чечип сүйлөй албады. Ой, жылкыны токсогоно сөйт ол. Анан ушунча бай киши, онун берки көкөш жанагы калчалар. Шермамат менен чогуу келдиңиздер. Шермамат менин огам баласы. Ол дагы ошол Мамажунус деген абаз бар, ошол Каратай келип туруп калышкан. Шермамат огам баласы болот. Шермаматтын эң чоң булардын атасы. Бизден ошол немеден Аксерке Мамыттан бөлүнгөндө Өмүрали, Молдали, Касымдан ошо Шермаматтар. Касымдан Кавайдан Исмайылдан Мамажунус. Атасы. Анан Мамажунустун да бир укасы бар, Козбай деген. Ошол. Анан 15 күн Бишкекте 15 күн жакты болот да. Анан ошол 5 баланын Мамбеттен башкасыныкын менде жазылып даяр. Любой мезгилде Кисеркопидан чыгарып жөнөтүп беришим мүмкүн. Мына байланышабызда себеби мына жерде Элчебектен чарагандар, Элчебектен кимде экен барды, мына Элчебек деп койсо Элчебектен уру жок, Элчебектен. Ошону такташ керек деп атпаймын мен. Ал аканча тил эмес. Аканча тил эмес, бирок аканча тилине окшошуп барат да, себеби муну изилдегендер бар. Мына как раз ошолорго бир туугандар болуп кетти. Абдырай деген. Акматтан Шадыбек деген киши болгон, Акматов Шадыбек деген. Жол киши өтүп кеткен. О, илгери Германияда Одер зарясын фашистер этип атканда бир бөлөгүн актырып алып келген. Көбүнесе деген. Ошол кишинин дептери, ошол киши изилдеп жазган дептеринен алып мен аны демек оштурду китеп бар сизде? Бар да. Запись бар чысты какшап атат да. Неме?
Bul bilgenini aytты, молодец bu. Bul. Yok, aytışıyor şundan, aytı kaçan aytı. Biz bilmeyiz de misal. Ben size babalar aytamın, etmez, jegen gerek yok. Biz bunalarını çoğulttuk, şunu tahtaya da verdik. Etten bizim muğunda deyin ki biz de pakelim. Bu usul gireyle mi de ana ne ekşenin sorsa men elçektim. Elçektim ballarından biz elektrikte özde. Ona çıkmaylastan mikrofon söyleşke tura geldi elçekler tarpala biz de zaten. Ana leko vardı. Ergeçlikten girgende eşim peşimde aytırken çağırga gelip kalganda çağırdan baldarını ayttı. Bula çağırdı çoğun balası çüdüğü bolu çüdüğü ulu dey. Bu sizde varyantı. Bizden varyantı. Hazır dağı bir yere çıkaysa daha bir varyantı. Varyantı çağırır. Çağırır. Önde ben bolu eşim peşim jönünde uşul derdik. Baybadaka demiştim. Akşam kitap çıkaratan bala var mı? Ben o zaman almasam Turduma da ana baparsam kösten ikimiz. 53 bakıyor oldu. Ben de 53. Pastarla tostor gönderin ne bilesiniz? Kimdir beni? Pastar tostor degen. Jorun baldar olgan ken. Tazдар. Ja kastar tostar degen. Kastar. Karakolcalıklar жақсы bilет bunu. Bunu aydın baldar eken. Kastar degen, ay joru, tostor degen, kaça joru dep. Akça joru. Buna Karakılca'da 3 ürü var eken. Karakılca'da Telman da var. Bay Murza, Bil Murza, Tengizbay. Evet. Tengizbay ana Soronbay. Tengizbay'da da o bu gelin tasmak gelgende tentip жүрген жерде алып келіп бұл жорым естеп жүрші. Tasma basa kalauta. Tasma börlerde kıyılasa. Tasmanı bile gelip kalasını koyduk da kevir jerde. Kevir jerde tasmanı öz tentigen bala oldu. Ben tasmamı degen aytам, sen bilme koşup otasın börlerge bir jorlarga deyip sartır. Kurdumadaki olsa только Soronbay'ın urugunu жазып koymayı 3-cü kitapta, 2-ci kitapta. Oso balkalança bir bolgan atasmanda olganda şərifke çeyin gelip anam şərifin baldarını akırkı 10-20 bettor koşu jönleri var. Degen dese görse oşolar akçaklı söyleyemem. Kaçasında var emma. Soronbay'da da atılan Soronbay jesene çıkıp atat degende. Bırak bu şerifinde sattı. Turdum atam. Anam oldu. Bizde bir agaya bir koşu jaza koyup turumuz uçup paçağa çıkargan eken. Emmin naşa tapakaga tapaka şöbes gibi falan diye. Tapaka nakıl degen bolası var. Ha bir şey de. Aşağı akıl geldi dağı. Men lüka basıldır, men uşa lüka mötük etti canında. Uşa lüka basılgan eken, ol taptır toptar jaza turan kişi var ya, böyle köstük tapmay da sonra alып ketsin. Hem var ekin ben жазып. Akıldı tanıyoruz. Buna андай çoğun nemek baraka neme kılıp жазып turandan aparıp bergen. Sakalda zapister var eken. Telefon жазar, kalıklar aldı telefondan. Telefondan tak tur jönötürüm. Bunu özü kıyın adamı jına katı. Anan ben Skölge varıp bir yerden kızalat olduk. Elçibek gelmeysen aç tartılmaydı. Elçibek zorun en kişine arası teşkiler. Siz en son arasında çıkar koygan jerin. Hem sizge bir nese de çıkayım. Siz bilimli adamsınız. Bizi sizge araganda men misal için hiç neseni bilmeyim. Oşunan aytam da bu kanday olup kaldı deyim de. Emi onu kanday ekeni men bilmeyim. Biroq elçibek çoğun bulası dep ben ulu bola katarı köp jerde bizdi sıylaşar. Elçibektin balların bizdi sıylaşar. Anam bakı Vadeginen engence olsa sart katını balsam sartlarga gelgeçen toy boldu uça tartmay eko gelse de uça tartçıdı. Anan sartlar özlerini söyle başlagandan keyin tartma başladı. Hazır hemen alayda köp de bizde. Şu barılar var, sartlar var, böteler var, gözünde meler. Sartlar köp. Anan neme biroq köp jerde elçibek açanın çoğun bulası degen sözdü okup bir kızıl defteri var. Baldarının gülü boyundan surap alıp oşodan karaysın degen. Anan azgar jana bir söz bolup ketti. Ol sözdün çoğayın kança çındı kançalık ekенин bilbeyim. Nal Gögelekte degen ayıl balalaydı. Şu Gögelek ayılında kökçeler yaşaydı. Kökçelerde bir Sartaka degen kişi olgan. Uşul kişide Sancıra'nın 12 kitaptı bir kitap uşul kişide var. Men oşoga taң kalam. Bargının özüne verip, bargının çok bol kitapta atap alып kelip bir 3 gün okupay aparıp bergen. Men açıp baraktap görüp okugam. Eteginde Arapça жазылып, kandым möörü basılgan. Bay ilgeri bir demeler jurnallarda görgönsüz da jipke basır bol şonda etegen ошентип koşgan. Anan oşol kitapты азыр Санжыра сол жүрөт алып кет десем жок алган жок, мен өзүмен сүйлөштүм деди.
Сорокол сырнакты азыр санжырасы болуп тытып атат. Ошол китепти алып кеттир деп уккам мен. Ал айда совхоздун директору болуп иштеген. Анан ошол китепти көрдүм. Андан кийин ошол жанагы китепте чатак чыгып калгандан кийин ону алып келип берип, ошо Садыканын дептеринен кичирээк копия алып келип менин алдыма коюшту. Ошону карап туруп анан таракты сызып анан ким каяктан тараганын ошол Элчибектин балдарына бөлүп жазып бердим. Жана ошо Элчибектен Аксерке Мамыттан айтып берем. Ошол өзүмдүн туугандарым, ошо мен ошондой кетем да мен мисалы. Анан ошол Аксерке Мамыттан Өмүрали, Молдали, Касым. Анан Касымдын балдары бар, ошо биз тууган балдары болуп эсептелебиз. Анан Тилекеден Ташыбек, Ажыбек, Айдар, Ормон деп анан ошодон бөлүп кетебиз да биз. Туугандар, ошо туугандар ошо Азыр бұл сіздің вариантыңыз да. Анда азырда бір вариант бар. Төлөөнү качардым. Туру Атибек айтқан сөз тұр да. Ата қолағыз айтылды чоңдырабыз. Бұл жерде елші жоруда Элчибектин эң кичине салаты деп Элчибек эң жактап кеткен да. Биринчи Элчибектен ашпыз жемес экен. Элчибек өзү аштатпайт эле. Качан Элчибектен келип ашты жегенден кийин анан башка ат берди. Кайсы жылдары болгон бул эми? Азырдан ошондой болсо билбейм, мен эми электр чыгып болду тышарга көчүп кеткениме. Мисалы үчүн мурун ушу каерде болсо эң акырында ушу Корок менен ана 5 башка калчу эле. Биз сүйлөштүк эле Элчибек кантип Элчибек деп аталып калган. Мунеге Асылбек экелер жакшы билет. Мен атам ошол жерде Кулагач Милегеш дегендей ушундай бир адам эле ушул айтып калган эле. Биздин ата бабабыз ушул Орто Азия биригип ушул Кокондо ушул жакта кыскасы Пашта бир чогулуш болгон экен. Ошол жерде айтайлы бул Орто Азия жалпы боюнча ушул Кытайдын бизге бир кол салуусу шектелип ушундай да угулат. Ошол мезгилдерде буга ким барат дегендерде биздин атабыз ошол угулук кылып уу менен жолбор силверстин терилерин ошол жергелерге апарып сатып, ошону менен кыскасы биздин эл журтубузду багып турган экен. Бунун 250 солдаты болот экен. Анан бул кервен айдагандан кийин онун бардыгы, мисалы үчүн айтайлы, тренировка кылган. Арба кай, арба алаксыт, кай кол сал деген сөз экен. Арбалай. Ушул мезгилдерде ушул бир жараса ушул бала жарайт, көп тил билет, көп элди кесип өткөн деп ушуну сунуш кылышат экен. Анан баягы сунуш кылган адамды айтат экен, "Эй, сен алып кел ошо баланы." Десе, "Эй, мен onu алып келе албайм, өзү кааласа келет, каалабаса жок. Аны үчүн ого сунуш киргизиш керек" дейт экен. Ошондон биздин аталарыбызды чакырат экен. Чакырганда бул кыскасы бир солдаты 30 адамга туура келет экен. Алышканга туура келет экен. Ушуну Кытайга жөнөтөт экен. Кыскасы ушуну бүтүрүп кел, ушуну жөнгө салып кел деп. Ошондо ушу биздин Орто Азияда темир уста жакшы өнүккөн эмес экен. Кытайда жакшы өнүккөн экен. Ушул жердеги темир усталардын, темирге тааныш адамдардын бардыгын жигит кылып, өзүнө жакын адамдарды дагы жигит кылып буга алып барган экен Кытайга. Кытайга барса, ушул жака кол салыш үчүн бир соревнование жүргүп атыптыр. Кыскасы машыктырганга адамдар тандап атыптыр. Анан бул эң акыры болуп жазылат экен. Жазылгандан кийин ол жерде соревнование болот. Анан буга эң акыры тийгенден кийин ошол жерде жеңген адамдардын бардыгын өзүнчө отургузат экен, бир 30га жакын адам болот экен. Анан бул кылычы жок, башкасы жок. Анан чыкканда дагы тескери карап чыгат экен. Чыгып туруп тескери ушундай аркасы салат экен. Анан мындан айтат экен, о жердин губернатор, "Эй, бул
айнып байынып қалған емеспі? Азыр анау өлтіріп қояды бұны. Деп анан жігіттерін жөнөтсө, қол сала берсін дейді екен. Анау шында қол салғанда қылычы көйкөлөп кетіп, өзі есі оғып жерге түсіп қалған екен. Ошонда қылыч желкесіне сайылған екен мұндай жерге. Анан бұл керемет қой. Деп анан үчөөң чык дейді екен. Үчөөнү да ошондой кылат экен. Анан калганын чык дейді экен. Калганындагы бир экөөнү кыйласын эсине аударып башка болгондо ошондой болгондо биздин атабыздын колунан мына жерге кылыч чаңылып калат экен. Кылыч чаңылып калгандан кийин баягы губернатор айтат экен: "Өй, бул бизге керектүү адам го. Буну апар, тез дарылагыла." Дейт экен. Бул анан дарыга барып тезден айыккандан кийин сарайга кызматчы болосуң, сарай башчысы болосуң дейт экен. Дегенде мен ээн өскөн адам сарайга көнө албайм. Башка тапшырмаңыз болсо аткарайын дейт экен. Ушул мезгилдерде олордо дагы кеңешчү башкалар адамдар да болуп да. Бул бизде олорго уже баягы жакшы адам жакпайт да. Буну тезирээк жок кылыш керек дейт дагы. Канча жылдар бою хандын ордосуна налог топтолбойт экен. Солдаттарын бакканга продукты жок экен кыскасы. Ошондо бул налогко жөнөт буну дейт экен. Ошого ушул элден өндүрүп берсин дейт экен. Ошондо бул күз мезгили экен кыскасы. Күз мезгили экен, бул анан чыгып эле сурайт экен: "Кимде эгин бар? Кимде башка бар?" Дегенден кийин эгинди 100 килограмм боло турган болсо, мен мындай айтып коеюн, эми жөнөкөй мындай сан 100 килограмм даны боло турган болсо, 10 адамга бөлүп берет экен. 10 килограммдан. Жерди чабасың, өздөштүрөсүң, бизге тынчтык керек, балабыздын өмүрү керек, мамлекеттин байлыгы керек. 1 килограммга кыскасы неме? 10 килограммга 1 килограмм налог төлөйсүң. Мисалы үчүн, мен мыктарды ошол жерге чоңгулуп, немеге эгин пышканда сен ошол ордого жеткирип бересиң. Анан мен атымды жаздыргам. Ошентип баягы темир усталарга жетишпейт эми темир уста. Баягы темир усталарды кошуп, аралаштырып, сен тарбия чогул, ушудан темир иштегенде деп ушундай кылып кошуп кете берет экен. Кайтара күз эмес, кайтара жазда келет экен. 1,5 жылда артап өтөт экен. Ушунда келсе налог топтолуу, бардыгы жайында. Анан ушул мезгилдерде Кытайдын ханы, губернатору кыскасы буну элештирбесең болбойт. Балалуу болсо бул иш жака кете албайт дейт экен. Bunun içinde özüңдү таанысың, кимсиң десе, ошол баягы суроо уну бузуп коюп, мен ошол жерде айтпай коюпмун. Мен өзүмдүн тагдырымды сыноо үчүн келдим дейт экен. Эми Кыргызстанда мен ушул тынчтыкка же болбосо сени кырганды же өлтүргөнү келдим деп эле. Бул жерин айтпай кетипмин. Ушундай кылып анан бардыгын ушундай кылып келсеңиз налог толук. Ошого аялы дагы бар. Ого Кытайлардан бардыгы жан жөгөрлөрү дагы бар. Келгенден кийин бул аялынын боюнда болуп калып, ултур эткен. Бунун атын тасма коет экен. Элдин тагдыры тартышып калды, турат азыр деп. Ошо мааниде. Анан буну губернатордун Вазгир айтат экен: "Буну тез тазалабасак болбойт. Давайте буну өлтүрөсүң." деп солдаттарын жөнөтөт экен. Солдаттар өзүңүздөргө ойлоп көргүлө, onu жөнөкөй простой солдаты 50 адам неме, 30 адамга туура келет. Анан бул Кытайдын баягыга берген жан жөкөрүн өлтүрөт дагы, бул олорду колго түшүрүп келет. Буга губернаторга келгенде кыскасы баягы солдаттар менен изилдеп көрөт эми. Баягы Вазгирдин баласы. Немесе, адамдары. Ушунда эл эми баягы чогулат экен дагы, давай буну ушундай кылабыз, буну жок кылыш керек, өлүм жазасына тартуулаш керек, тиги ушундай жакшы адамдар, тиги ана мына деген сөз болуп барып, анан буну акырындык менен ушул
кыскасы өлүм жазасына тартуулайт экен. Тартуулаганда булар эми өрттөйт экен да. Ошо мезгилдерде бунун башын кесип бир амалдап алып калып, бал челектейт бир жыгаш челекке бир асал толтурулган челекке ушунун башын сактайт экен. Себеби дегенде ол onun içinde чирбейт да, ирибейт да экен. Себеби бияка күбө алып келиш керек. Бунан бир зак жерге көмдүрүп коюп, баягынын ордуна буну вазгрилке дайындайт. Анан бул отказ кылат. Мен сабатым жок. Мен буга иштей албайм. Ошонун анан баягы Кытай налог токтогон Кытайдын бирөөсүнө ошол жерге вазгир кылат. Мен буну эң жөнөкөй кыска кылып атам, туугандар. Анан буну кайра кайтып келгенге жол жок. Себеби бунун аркасынан көп адамдар турат экен да. Мамлекетке бир зыян тийбес үчүн, башка кылбас үчүн, кылбас үчүн. Ошондон анан бул темир усталарды, башкаларды бул анан жөнөтөт экен мурун. Ошондон кийин эле ушу жөнөтө баштайт экен. Жөнөтүп, ушул жердеги баш таанылган адамдарды айтат экен. Ошо ким кайсы жерде элдин муктаждыгы бар, ошол жерге темир усталыгыңды кыскасы өргүндөтөсүң. Будан коруктан чыкканда, бул жака келетканда, ким билет эми канча жыл өткөн Кудай билет эми кыскасы. Анан ушундан келип келгенде ушул жерге келгенде анан бул анан баласы аялы төрөп, кыскасы бунун атын кыскасы Теңизбай коет экен. Элдин тагыртыры тегизделди, кыскасы Орто Азияга Кытай кол салбайт дейт экен. Эми бул ошол биздин саясатка выдвижение кылып келди да, оякта саясат ойготуп келди да. Ушинтип келгенден кийин анан жалпы Орто Азия бунун атын анан сен чыныгы элчиси экенсиң, бул мына далилиң турат башы деп анан бунун атын анан элчибек койгон экен. Ошонун баштап мынабы Кытай уста деген себеби кайсы жерге болсо Кытай ургулары, мисалы үчүн мен Кытайдан келдим, темир усталык кылып атам, сиздер эч ким сизди тааныбайм кыскасы. Мени Кытай уста деп, ошодон Кытай уруstu таркайт экен. Анан эми бул жерде Элчибекке келиңиз, бизди кылайын вопрос. Жок, элчибекте ошодон кийин анан бул элчибек болуп, элчибектен ошодон таркагандар. Анан элчибек болуп атат, анан бунун 250 солдаты бар дебедикпи? Ошол солдаттарды элдин тынчтылыгы боюнча анан кийин бул колдонот. Кайсы жерде жер талаш, башка талаш болсо өрөнү менен жерди бөлүп берет дагы, ошол жерге эл тартып алыш үчүн элчибекке мисалы үчүн айтайык, сизди кое турган болсо, сиздин сөзүңүз өткүдөй, ошо элге сиздин каршы турган адамдарга да айткандай жигиттерин кошо коет экен. Ошондон кийин элчибек ошондой жерлерден бир 4-5тен калып, анан элчибек таркап кетет экен. Себеби кайсы жерде болсун тыртсын, ошол баланс кылып алып келатат да элчибектер. Ошон үчүн ошо элчибек көрүнгөн жерде таркап калган экен ошондо. Мен эми кыскасы ушу жерден бүттүм. Балдар элчибек атасы ким болот эми? Элчибекте бунду бизде ошол Кытайга таркаганга чейин, Кытайга барганга чейин буну арба гай болот экен. Арба араксыттагы болса. Одан келгенден кийин ошо эми сизге караштуу болсо солдаттарды сиз өзүңүздүн тууган уруңузда топтогонсуз да. Элиңиз дагы өзүңүздүкү. Ошондон кийин анан буну ошого чейин арбагай, ошонун кийин элчибек, ошонун башчысы Канеев деген болот экен. Кытайга барганда бунун аты ким болуп калды, өзгөрдү, бул менен тааныштыгым жок. Кыскасы ошодон калган. Мына бул жерде Чудуй деген атабыз жерге келген экен, ушул 4 атабыз жерде өткөн экен. Мына мен менен 5, мен мисалы үчүн азыр 70ке чыга турган болсом, ояк баягы 200 жылдын, эме 300 жылдын тегереги. 270 жыл бар кыскасы.
3 жылдың içi Бұл жерде мен әзірлеп мына жерде жаздырып кеттім, жазып алдым, ақтын айтып қойдым. Мынау жерде бұл Элчебек деген нәрсе біздің атауымыз мәселе. Бұл мындай айтқанда меншік ат жалпат деген сөз бар қырғыз тілінде. Мен тілге салыстырайын, Элчебек жалпат болып қалды. Мынау жыл Элчебектен ешкім тарап тұр. Біз Элчебектің баласы болмай қалдық. Біз Жорға да бала болмай қалдық. Ардағай деп ол атасынан келіп түйіз Қытайға барып тақалып атасы. Қытайда келсе Қытай туғанда Элчебектің төрт ұлы бізде жайды деп мен айтып отыр. Азыр айтып бердім мен. Адам бұл жерден дағы бір сөзден, сол жерден айтып қойыш керек. Элчебектің балдары болған бұл Элчебек, мен Элчебек болсам, азыр мен ерге келіп, мен көйлі өсірілсе мен Элчебекпін деді. Анан ұрын кім деп тұрып адам мен. Элчебектің төрт ұлы бізде деп айттым мен. Жаңа турбинаға да шығып айттым, азыр мен ерде де айттым. Анан келіп, Элчебек болса, ол жалпат болып қалса, біз бардымыз Элчебек екеміз онда. Анан жаңағындай ұрға бөлінгенде, мен месамет байлақ қол қойлаған тоқшайыз. Элчебек мында қарағанда Жорының баласы болып бар. Жорының баласы. Жорының баласы болғанда, Жорының екелі баласы бар, Айминнен Ача. Ол енденле. Енді Ача салып берген, бір ай салып берген. Ачадан бизе. Ачаның чоңын Элчебекте біліп жүрем, мен білген. Азыр бізде менің мұны туғандарым Элчебектің енжесі болған. Мына әдігінен сарттарында ұчаны тартып, той башталыға шашпай тұрышқан деді. Элчебектің чоң баласы, онан кейін жол чөген, чай чөген, қорық, барақ деп. Мен санап атам Ачаның 5 баласы. Жоқ, мен бұяғындағы бір толықтап кетейін. Емі, мәселен айтайлы башығын ешкім көрген өз жоқ. Бірақ құлақтан құлаққа ұғыл келет ауыз. Аны тура айтыш керек та. Анан бізден, мисал үшін, Элчебек өзі ошол мезгілдерде оң сол болып бөлініп өтпайыз ба? Biz mesela Tağay'ın balası olur, Adine'nin balası biz böyle otarız. Emi oşol mezgilderde bir yerge gelgende oşol yerden siz tutaşmay kaldı de otasız, duraydı otasız. Öbür yokta siyasi oluyor. Öyle yokta. Elçebek'te var geleli, Elçi'ye var geldi, Elçebek bol koydu. Hani balası kesse atasında tağıl etdi. Jor'un balası koydu, bazıdır hem Jor'un balası oldu. Jor'un balası olganda Açan'ın balası bu. Jor'un da ekele balası var, Aymen'in Aça'da. Ananın Açan'ın balası oldu. Açan'ın Aymen'i kastar, tostor dep de aytıp жүрüşет. Emi negizgi Sancıran'ın көп жерinde Aymen'in Aça'da öyle жүрет. Şu yol жақсын ne kolası деп аталады. Emeni kitebinde kimele var жазылды Jor'un. Ошол жол жакшынын чоң баласы болгондуктан ого бийлигин өткөрүп берип атат. Ошон үчүн анан сиз төргө өтүп атасыз. Онун башка төргү сизге жок. Төргө өткөндө көп жок. Бул жерде данный факты керек болуп атат. Дагы бир маселе деп. Дагы бир маселе. Так, Jor'u Beyni bak şöyle. Jor'un iki ayalı olan ekan. Bu жазылып кеткен нәрсе да bu. Екі аяlı olan Jor өткөндөн кийин чоң аяlı кенже аяlı ушуп кетти. Чоң аяlı деп эки баласын эжитпей чөлгө кеткен дейт. Ушундай вариант эми жазылган нерсе булар, жазылган нерсе эми. Бул кайчасы аны Кудай билет, бирок ошо жазылган. Бирок ошо Қанчанчы жылдар болғанда, бұна өкеуланды көп изілдегі туалетке бардық, ол сентәрі бөлген шекте. Қарасы көп несілер барды, бұрып бірі-біріне қарам-қарсы келеді да. Бір жазылар мандайсылар, екінші жазылар мандайсылар. Ошоны емелі үшін сілермен сөйлесіп отырып, біз бір вариантты келішіміз керек. Jordan, ben de bir 5-6 yaş olup kişiken, anın eşim peşim yerinde oşada ayıp verdi, çağırdım balası. Peşimden 4. kattan çağırdığı balası olan çağırdı balası çuduydu. Anan çüdüy degen o kiliçkede otası atıpayma degen. Emine açta bultur gelgen iken çüdüyden bu yıl gelmedi. Bultur Grostura degen berdi gelmedi dedi. Boşal çüdüy buldu. Çüdüyden hazır hiç kim gelmedi. Anam bana aytap çüdüyden hazır ap. Sizlerde atıkarda çüdüyü koyulayım mı? Baymat bu valla. Atıkar baymat iken çüdüyden çeker. Sen de bir nesede masa kaldı. Şu çalı yeme o kaldı. Ben neye bu yerden mesela
Elçibek Zorlardın ordos sözlerinde degende bu жер көпчүлүк жашайт. Неге жашап калган булар? Сәл биздикилер азапта калган, анан калганда турмуш тиричилигинде ылдыга кеткен. Бирок бул жерде ошо жерди эстеп мына бүгүнкүлөр жашап атышат. Ошо фактыга таянып, ошону ылдыдан жогораак кетишибиз керек. Анын арагында айтып берсе дагы мындай болуп кете берет. Бирок мына биз бир келишимге келбесек бул жерде эртеңки мүнсүрүнү дагы чаташып bundan biz pete oldu. Bunun için tarih emeleri karab, negizde istoryanı karab, tarih emeleri karab. Çalıştırıp görebilirsiniz. Çalıştırıp görebilirsiniz. Yok, bundan da kalarlar. Bu da biz bu namlı yerde daha bir sizin bir şu Kırgızistan'da en köp zorlar yetişiyor olgan diye bir şey. Buna değil mi? Zorlardan negizgi jurtuguzun olup jüret koyuyoruz. Bardırı köpçülüğü. Benim yerimde jorlar. Bir hava buna Karataş degen yeri var. Kan kayıtken görmedim. Kulta gelende ayıttı ama Karataş var. Arı varyantlar köp. Bırak, niçin şey tuğuluk şey yaşayacak gelgenler? Значит, şulardı aslında şu yer bolganda. Oşonu bugün de yaşagan yerlerde hakikaten kabul alışımız gerek de. Azar bundaylar. Туғандар мен bir o söz айтып өтейін, şu yerden айтқанда. İlgeri Алай жайлап, Анчан қыштап деген жер бар. Бұл бардыңыздардың құлағыңыздарда болса керек. Бұл жерге Гылды жақтан қысқасы қар кеткен сайын малын жайып бұяға келген. Бұяқтан суық төшкен сайын Гылды жаққа сол Анчанға барған. Анчандың ескі шаарында, ескі базарында Elçibектің салған мешіті бар. Бұл эми азыр өзгөрүп кеткен. Бұның ошол жердеги чоң адамдардын бардығынан сурасаңыздар бұны билет. Эми калгандарын улаңыздар, мен калганын айтам кийин. Азыр мындайда эң негизгиси мен өзү тарыхчы эмесмин. Мен кесем бойдой тарыхчы эмесмин. Бирок бул ишке мен жана кыска айтып кеттим. Мен чоң энем Жарозда өстүм, Садырбайдын алдына Жароз ошол жерде чоң ойгонбуз. Ошол жерде чоң ойгондо ал жерде азыркыдай мына согуштуктан кийинки жашоо кыйын болуп, мен атам чоң атам согуштан келбей калып, анан ылдыйна кар жалак булутка, Коргон төбөгө барып иштеп калышкан. Андан кийин ошо баягы союз неме кылгандан кийин, согуш токтогондон кийин анан мен акыркы немен чоң атам немеде аталарына немеге оштун жаңы автобаздан жана ошол жерде неме Төлекөн совхозунда иштеп калган да. Төлекөн совхозунда иштеп калып, ошол жерден мына ауыл деген абабыз, биздики азыр Жаңыбай деген мына Шамшабанын атасы чоң ушу киши Коргон төбөдөн, Жалал Кудуктан, Оштон бүт ушу биздин Жарозго топтогон. Уюштурган. Кызы бар да Коргон төбөдө да бар жорлар. Жок, ошо азыр айтып атам да мен ошо. Бул топтолгондо азыр мына жерде мен эсимде 60 канчанчы жыл, 70-66 жылдары неме Түрөөгө имзалган ошол жер. Ошол дегенде өзбек Исак деген абабызды көчүрүп келген. Ошондо мен ошолор менен барып бойнусам өзбекче сүйлөйт да. 65-жылы. 65-жылы. Анан биздин Жароз айылында Гагарин деген көчө бар. Ошол мына ошо абабыз бул менен тең биздин чоң атабыз согуштан келбей калган. Мен чоң энем колунда өсүп калдым. Атам Чарбада мына 47 километрде Кардмаш колхозунда коюнбакчы. Мындан кышында бу жерде кыштап, жайында жайлоого кетчү да. Анан ошондо бул абам ошого чейин ушул балдар талаба калбасын деп туруп 30 адыр канал ачылды. Ошо 30 адыр канал ачылгандыктан ушул жерде жашоо болот деп Коргон төбөдөн Жалалдын барын болгон неме Элчибекти топтогон. Топтоп келип ошол жерде отурташ болгон. Отурташ болгондо мен чоң энем колунда өсүп жүрүп, анан Кызыл Суудан башка жактан туугандар келсе, бул паланча тууганың бул десе, жаш баламын да бияктан болду ойлоп чыгып кетти. Улуу адамдар айтмаса. Анан бир жылы айтты, сен чоң атаң болгондо айтып бермегиле, согуштан келбей калды. Эми угуп тур деп тур мага 2 тыйындык тетрадка кышында отургузуп жаздырган да. Жаздым. Ошо жазып, аны жазып мен жүрүп анан кийин университетте окуп, экономикты окуп калдым. Окуп калып, 1-курс бүткөндөн кийин
Issık Kölge Almanya деген айылы барды, стройда. Ошол жерде иштеп атсам, жамааттын бир компьютер жагынан баягы плакат жазып бир колхоздун жетекчилеринин бирөө келип тура алып калды. Аны жазып атсам, жаныма келип сурап калды. Ай жигит кайдан болосуң деп. Ошондо кайдан карасың? Сенин уруң ким деди, жору Элчибек десем, бул жакта иштеп кеткен экен. Кайтакын таш ийрип, Топча Юнусу биздин калган кишилер ошолор учурунда иштеген экен. Анан ошондо бул кишилер менен мен таанышып калдым, анан кийин айтып калды, жору мына көлдө ай жорунун балдары бар. Тепке деген айылда деп калды. Баягы Жумадылов, Совет өкмөтүнүн анан бар жекшеликтер жөнүндө айткан экен ал учурда. ВДНКга бирге кетип калып, жолукпай калды. Анан мен Апштеде жүрдү. Салып коюп мен Якутияга сырытып кеттим эле, анан университеттин подвалында эле жанында душ бар да. Жайында ремонт кылып бирөө душка түшүп ошонго баягы чемодан суу каптап кетет. Анан келсем, чемодан жок. Анан издебесте кийин аны кабинада коюп биринчи курска, биринчи этажга жүрүп. Бардыгы немесе марактары неме алып калды. Жабышып калды. Анан ошонун болушун жаныбагы бир экинчи бети калбады. Ошондо мен өзүм үчүн, мына индилерим үчүн, ошону мынаны өзүм үчүн түздүм да, мына. Бул эмне ошо неме кылган. Анан кийин мына мен, мына менин немем. Ошондо мына биздин бетке кеткен бияка чейин. Анан азыр ошол бу жерде азыр келген туугандардын көбү бар бу жердечи. Бардык немелери. Бу жерде менин таятам бар, мына чоң энем дагы Ополтоодон келгенде, мына Ополтоодо мына Байжору деген менин неме чоң энем болгон. Анын бир туугандары дагы келди. Ошентип ошону мен өзүм архитектура боюнча проекттер жасам, дизайнермин өзүм. Анан ушуну бүткөндөн кийин анан Москвада баягы инем айтып калды жана. Ошол жерде Кызыл Суу Элчибек биримдиги деп неме түзүп алыштыр. Анан алар жазып жүрдү, мен жөнөттүм, көрүп алганга билип алгыла деп. Мирбек, мынаны тартып ала аласыңбы? Тартып алгам. Анан ошентип, жок, бул окончательный вариант эмес да, оңдоо.